1 майга карата автоаппарат жүргүздүк. Ошо биздин болгон өндүрүүчүлөр, ата мекендик өндүрүүчүлөр катышып берди. 40га жакын компания катышты бүгүн. Майрамдык маанай жаратканга аракет кылдык. Ушу коомчулукка биздин өндүрүүчүлөр өнүгүп өсүп келатканын көрсөткөнгө аракет кылдык. Анан кийин негизи ушундай бир идея алып чыгып атабыз. Ушул өндүрүүчүлөр көтөрүш керек. Көргөзмөнүн 4-күнү. Анан кийин мен ойлойм, жакшы маанайда болуп атат, активдүү катышуу болуп атат. Андан кийин ошо 4 күндө бир аз жаанда жаап туруп алды, ошол да бир аз кичине таасири болду. Бирок ага карабастан биздин коомчулук, эл журт келип атты, кызыгып атты, кызыгуу абдан көп. Анан кийин ушу келип, ар кайсынын баарын сурап, кандай кызуу көп да, ким өндүрөт, каякта өндүрөт, бул кандай технологиялар деп баарын кызыгып сурап, сатып алып атышты. Биздин трактор 2014-жылдан баштап чыгып атат. 2013-жылы образецтер чыгарылган. 2014-жылдан баштап уже промышленный образецтер чыгып баштады. Бизде тракторлордун 6 түрү бар. Кичинекей 15 ат күчүнөн баштап 120 ат күчүнө чейин 6 түрүндө модель тракторлор бар. Бул трактор 50 ат күчүндөгү трактор. Бул турганы 960 000 сом турат. Айыл банктан кредит алсаңар болот, лизинг алсаңар болот. Анткени бизде Айыл банк менен келишим түзүлгөн ошо лизингке сатууга. Bunun içinde bул өзү 50 ат күчүндө трактор, бул универсал трактор болот да. Бүт жумуштардын баарын аткарганга ылайык алган. Өлкөнүн имиджин оңдош керек. Ошо Европада выставкаларга барыш керек. Бажы биримдегинде болгон выставкаларга барыш керек. Ошондо анан ушул биздин товардын сапаты, ушу биздин имидж, ушул өндүрүүчүлөр ушундай бар экен деген маалымат ошондо тарап, ошондо бир кызыгуу жаратат да. Анан кийин мен ойлойм, ошонун баарын, ошол жумуштун баарын туура кылсак, биздин да сата алабыз. Биз толук мүмкүнчүлүк бар. Эмнеге бизде, например, Бразилиядан ушакка окорочкалар келип атат. Эмнеге бизден ушакка товар кете албайт? Бул деген неме эмес. Ошол просто иштеш керек. Бир канча жыл реэкспортко көнүп отуруп алганбыз. Эми азыр заман өзгөрдү, кылым өзгөрүп атат. Ошол бир эми ошо өзүбүздү өндүрүш керек, ошол товарларды чыгарыш керек.